Достор, бүгүнкү биздин эл үнү рубрикасынын алгачкы кадамы болуп, Ак үйдүн астына келдик. Ак үйдүн астында билесиздер, мондай кара тосмо бар. Кара тосмодо 7 апрелде курман болгон баатырлардын ысымдары жазылып, бирок тилекке каршы 7 апрелдин максаты аягына чыккан жок. Аны баарыбыз билебиз. Анан могул кара тосмо тууралуу айта кетсек, азыркы акыбалга байланыштуу мына көрүп атасыздар, Баткенде, Сокто, Лейлекте, Баткен районунда чегара тартыш, чечилбеген чегара чырлары дагы эле уланып келатат. Ошо себептен мен айтат элем, элдин үнүнүн атынан, элдин рубриканын атынан биринчиден ушу биздин кара тосмобузду мына 87 курман болгон жигиттин урматына ошо чегарага бекемдеп берсе. Эмне дегенде бул жердеги кара тосмонун артында жашынып отурган биздин депутаттар элди мындайча айтканда элден коркуп, элдин үнүн укпастан ушу жерде жашынып отурушат. Бирөөсү да барып койбойт. Мына эл өзүнө өзү эле тартып, өзүнүн көйгөйүн өзү чечип келатат. Мына биздин өкмөт башчыларыбыз деле барып эчтеке чече албай атат. Анан айта кетет элек, 7 апрелдин бирден бир максаты бул парламенттик республиканы түптөш керек болгон. Бирок биздин байкашыбыз боюнча булар парламентаризмди түптөбөстөн жеке олигархият көпөстөрдүн бийлигин орнотуп алышты. Биздин үнүбүз жетпей атат. Биздин мүдө калообуз угулбай атат. Мына жерде канча деген былтыртан бери канча митингдер болду. Ушул жерден чегара маселесин 2-3 жолу митинг кылып козгодук. Бирок дагы эле чечилбей атат. Ошого айтат элек, могул тосмо түздөн түз бизге эл менен депутаттардын ортосундагы байланышка тоскоол болуп атат. Депутаттар эркекче болсо ушуларды алып эле могул 96-жылга чейинки акыбалына келтириш керек. 96-жылы билесиздер, Акаевдин токтому менен бул жерди, муниципаль жерди Ак үй алып алган, президент аппарат алып алган. Андан кийин 2009-жылы Бакиев дагы буну өзгөчө коргоо объектисине киргизип, охрана объект катары мыйзамга келтирип алган. Анан барып эле мына 2 жолу 2005-төңкөрүштө мен өзүм да ушул жерде турганмын. 2005-революцияда буну жеке ички ишкерлердин кызматкери катары мен ушул жерде катышып жүргөнмүн. Бирок биз ал убакытта эч кандай ок атылган эмес, эч кандай адамдын жаны кыйылган эмес. Бирок 2010-жылкы каргышалуу окуяда мына жерде 87 баланын каны төгүлдү. Бирок ушул барып туруп тосмо ошого да себеп болду. Ошого мына эгерде биз чыныгы элдик бийлик орнолсун, адилеттик орнолсун десек, ушудан башташыбыз керек. Урматтуу туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү, көрүп атсаңыздар, депутаттарга кайрылат элем, ушуну алып коюңуздар. Ушул тосмону Баткенге алып барып тоскула, Сокту тоскула, Варухтун жолун тоскула. Керек болсо биздин жарандар өткүдөй кылгыла. Мына азыр ушул жерге тосунуп алып, биздин ички чегарага айландыңар, ички анклав болуп атасыңар. Өзүңөр менен жашоолор элдин үнү жетпей атат. Ошондуктан биз ушундай рубрика ачтык. Ушу митинги жок эле, бирок ар бир жаран өзүнүн оюн түз жеткиргенге аракет кылсын. Биз ушуга жардам беребиз. Айта кетсек, мына 2010-жылкы төңкөрүш бул элдин күчү менен болду, бирок колдонуп кеткендер башка саясий күчтөр болду. Буга далил 2010-жылкы төңкөрүштүн катышуучусу Болсунбек Рыспаев деген жигит кечирим сурап атат. Курманбек Бакиевден кечирим сурап атат. Мен туура эмес кылыпмын, алданып калыпмын. Мына убактылуучу шылуундарга алданып, мамлекетти ушундай акыбалга алып келгенде салым кошупмун деп атат. Эмне дегенде 2005-жылкы кичине болсо дагы элдин Курманбек Салиевичтин бийлиги келгенде элдин кичине болсо дагы жашоосу, экономикалык жактан жашоосу бир аз жогорулаган. Бирок азыркы мына убактылуу 14-15 киши убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бизди туңгуйукка алып келип койду. Буну баары билет. Ошого элдер уже айтып атат. Айрыкча мына апрель окуясынын катышуучуларына кайрылат элек. Сиздер да айтыңыздар. Мына Болсунбек Рыспаевдай болуп тарых үчүн мойнуңарга алгыла. Бул окуя бизди алдап кетишти. Могул убактылуу өкмөт Атамбаев, Текебаев, Отунбаева, Бекназаров, булар баары жоопко тартыш керек. Эмне дегенде булар
революция кылдык деп реакция кылышыптыр. Кайра регресске алып келди. Революция деген билесиздер, жаңылануу, башка системаны алып келүү, түп тамыры менен эскини жоготуп, элдин жашоосун, экономиканы алдыга чыгаруу, маданиятты, социалдык жагдайды жакшы жогорулат, жакшы жакка буруу. Бирок азыркы мына убактылуу өкмөт 10 жылда өзүнүн милдетин аткарган жок. Демек бул революция деп биз буну тааныбашыбыз керек, революция дебешибиз керек, буну төңкөрүш эле дешибиз керек. Буга тарых биз бере турган убакыт келди. Мына жаштар, жаңы муун, жаңы келаткан саясатчыларга кайрылат элем. Буга чөтки биз тарыхтын анализин беришибиз керек. Бул революция эмес. Революция болсо мо тосмо турмак эмес. Мына кара тосмо мыйзамсыз турат. Ооба, бул постановлениени Акаев чыгарган. Жокко чыгарыш керек болчу ал постановление. Бакиевдин постановлениясында жокко чыгарып, мону алып коюш керек эле. Ушул тосмо менен барып туруп Баткенди тосуш керек эле. Чек араларды бекемдеш керек эле. Мына бекинип алып отурат. Биз үнүбүз жетпей атат. Биздин үнүбүз артта калып кетип атат. Мына добушту сатып алышып, карапайым элдин добушун сатып алышып, өздөрүнчө автономный анклав болуп отурушат бул жерде депутаттар. Айта кетсек, бул элдик бийлик орногон жок, парламентаризмди жамынган шылуундар, аферисттер келди десек болот. Бул ошондуктан достор, мына ушундай рубрикага салымыңыздарды кошуңуздар. Бизге ушундай видеолорду жибериңиздер. Баткенден болобу, Оштон болобу, Жалал Абадтан болобу, башка райондордон болобу. Анан мо тарых биздин азыркы акыбалга объективдүү анализ бергенге өтө эле туугандар. Рахмат.